Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздердин назарыңыздарга Бактыкан Ажымаматованын практикант аңгемесин сунуштайм. Аңгемени окуган Турсуналиева Назгүл. Болочоктогу кесибибизге каныгуу үчүн 2-курстан тартып практикага чыга баштайбыз. Ага карата алдын ала даярданабыз. А дегенде ар кимдин өз каалоосуна коюшат. Ким кайсы жака бара тургандыгын кышкы сессияда эле билдириш керек. Эгер тандай албай кыйналгандар болсо, кафедра тараптан сунуш болот. Мен бала кезимден эле телевидение тармагына иштөөнү максат кылып келгенимден, биринчи практикамды да ушул жерден баштоону туура көргөнмүн. Менин өтүнүчүмдү канааттандырышып, телевидениенин балдар редакциясына сунушташты. Мага 2 курбу кызым кошулду. Жайкы сессиябызды ийгиликтүү аяктап, 10 күндү эс алганыбыздан соң практикабыз башталды. Балдар редакциясында иштеген ага-эжейлер бизди жакшы кабыл алышты. Үчөөбүздү жашы улгайып калган, ак чачтуу, бирок сымбаттуу, узун бойлуу агайга бөлүп беришти. Ал адамдын ысмы республикага таанымал болчу. Жеке чыгармачылыгы боюнча кабарыбыз бар эле. Балдар үчүн жомокторду, аңгемелерди жазчу. Мектепте окуп жүргөндө бул адамдын ошол аңгемелерин, жомокторун окуп өспөдүкпү. Эми минтип, аны менен жүзмө-жүз көрүшүп, 2 ай болсо да бирге иштеп, бирге жүрүү бактысы туш келип отурганына жетине албай турдук. Өтө жөнөкөй көрүндү. Бою башын тыккан, таза алып жүргөн киши экен. Бизди кабыл алып жатып да, бутубуздан башыбызга дейре кылдат көз жүгүртүп жатты. Студенттик куракта боюңа кандай кийим туура келсе, ылгабай кие бересиң да. Үчөөбүз тең күндүн ысыктыгынан шуштуйган кыска шым, жеңи чолок кофталарды кийип алган элек. Деп мурду менен үн каткан жетекчибиз кыйлага чейин карап турду да, анан сөзүн баштады. Ишти тартиптен баштайбыз. Силер убактылуу болсо да ушул редакциянын кызматкерисиңер. Биз силерге тапшырма беребиз, элге чыгасыңар. Биздин атыбыздан эл аралап жаткан соң, биздин адамыбызды эсептейбиз. Ошондуктан тиги жактагы анча-мынча кыял жоруңарды, мүнөзүңөрдү таштап, биздин айткан менен болушуңар керек, деди, басым менен сүйлөп. Биз болсо үн катпай турабыз. Арабызда Гуланда деген кызыбыз ак жүздүү келип, көздөрү ботонукундай жайнап, күлүп, кимди болбосун өзүнө тартып турат эле. Жылдыздуу кыз болчу. Тиги агайдын көзү ал кызга дароо эле түшүп калганын байкадык. Ал алыска айылдан келгендиктен айылдагы уяң мүнөзү, тартынчаактыгы кала элек болчу. Ошондон бу агайдын көзү ага тигилген сайын башын жерге салып, жүзү кызарып кетип жатты. Эң биринчи силерге катуу тапшырма. Жумушка саат 8ден кечикпейсиңер. Анткени ар күнү пландашуу болот. Күнүн-күсүн аткарыла турган иштер пландаштырылат. Андан калып калсаңар, бир күнүңөрдү жоготосуңар. Силер да биз сыяктуу тапшырма алып, ошол боюнча иштешиңер керек. Эгер кечиге турган болсоңор, оккан жериңерге жакшы мүнөздөмө берилбей калат. 2-нчи тапшырма. Тиги шуштуйган шым менен денеңерди ачып турган кофтаны кийип келбегиле. Шым кийбегиле дебейбиз, бирок өтө эле денеңерге жабышып турса да болбойт. Анан элге барсаңар, өзүңөргө ыңгайсыз болбой турган кофталардан кийсеңер дурус болор эле, деди дагы бир жолу биз тарапка кылчая караган агайыбыз. 3-нчү тапшырма. Силер мага бөлүнгөн соң, мен айткандарды гана аткарасыңар. Бейчеки басууга уруксат берилбейт. Жасай турган жумушубузду биргеликте чечебиз. Силер болочокто жакшы журналист болгуңар келсе, азыртадан практикалык ишиңерди кылдат, жоопкерчилик менен аткаргыла. Эгер жалкоолук кылсаңар, кийин деле ошол бойдон каласыңар. Мен бекем тартипти жактырам. Биздеги ички тартипти да сактагыла. Силер бир адамсыңар. Ал эми силерге тигилген 1000 адам болуусу мүмкүн. Ошол 1000 адамдын назары түшүп турган кезде, силер тараптан бейчеки аракеттер жасалбаш керек, деп бизге жетекчи болгон агайыбыз көп насааттарын айтып жатты. Анын айткандарын муюп уктук, өзүбүзгө сиңирип ала турган жактары да болду. Ынанбай тургандары да бар эле. Ар кимибиз өз деңгээлибизде, өз түшүнүгүбүздү кабылдап жаттык.
Гүланда болсо башын жерге салган бойдон угуп отурду. Назик экөөбүз кээде суроо бере коебуз. Маектешкенди жактырган киши экен. Сурообузга бериле жооп берет. Ошентип биринчи күнүбүз жалаң гана аңгемелешүү менен өтүп жатты. Эртеси саат 8-ге жетпей редакцияга келдик. Агайыбыз али келе элек экен. Кабинеттин ачкычын алдык да кыз кадагыбыз менен бөлмөнү иретке келтирүүгө кириштик. Кагаздарды иреттеп, чаңдарын арчып, полун да тазаладык. Билиндирбестен өзүбүз пайдаланып жүргөн атырдан сээп койдук. Агайыбыз кыйладан кийин келди. Кирип келип эле каалк алдында туруп калды. Ого, менин кыздарым, азаматсыңар. Жаркыратып коюпсуңар го? Азамат кыздар. Иштин башталышы жаман эмес. Ушул темпте жүрүп отурсак, мен силер менен жакшы иштейм го кыязы, деп каткыра күлүп, ар бирибиз менен кол берише учурашып жатты. Анан папкасын стол үстүнө коюп, орунтугуна отурду да: "Так, сулуу кыздар, бүгүн эмне жумуш жасайбыз? Өзүңөрчө пландаштыра алдыңарбы?" деп бизге суроолуу тигилди. "Жок", дедик үчөөбүз жарыша. Деп столду бармактары менен черткилеп ойлуу турду да анан биринчи эле Гүландага карады. "Сенин атың ким эле?" "Гүланда." "Анда Гүланда, сен дайыма мени менен болосуң. Командировкага чыкканда чогуу болобуз. Менин иш ыкмамды үйрөнөсүң. А сен", деп мени карады эле, "Аида." "А сен Аида, тиги курбуң экөөң балдар бакчалары тууралуу көрсөтүү даярдайсыңар. Келерки жумага 20 мүнөттүк программабыз бар. Азыр эле барып шаардагы бир балдар бакчасынын жетекчилери менен сүйлөшүп келсеңер болот. Негизинен бакчадагы даярдоо тайпасындагыларды ырдатып, бийлетип, анан ошол бакчанын ички турмушу тууралуу даярдалат. Мен өзүм редакторлук кыламын. Силердин милдетиңер адегенде макулдашуу. Анан көндүрүп келсеңер, ишти бул жактан пландаштырабыз. Азыр бара берсеңер болот", деди. Экөөбүз бири-бирибизди тиктеп эле калдык. Шаарда окуп жатканыбыз менен кандай балдар бакчалары бар экенин биле бербейбиз да. Мен ошону айткым келип, оозумду камдай баштаганда Назик бутума тээп койду. Анысы "Унчукпай эле кой" деген экенин сезип турдум. Гүланда болсо, "Мен деле силер менен чогуу боломун" дегендей, көздөрү жалдырай бизге тигилет. Өтө эле уяң да. Оюндагысын сыртка чыгара албагай, кыйнала берген адаты менен бул жолдо ички дартын айта албай муккактанып туруп калды. Биз "Чала сага, отура бер, чалдын маңдайында" дегендей, жалдыраган немеге ого бетер кекерилүү карадык да агайыбыздын тапшырмасын аткаруу үчүн сыртка чыктык. Кайсы балдар бакчасын табабыз? Анын үстүнө кыргызчасы жок дагы болуш керек. Мен дароо эле Назикке бурк эттим. "Мен бир бакчаны билемин, эжемдердин кошунасы иштейт, ошого баралы. Бирок ал шаардын четинде", деди. "Четинде болсо мейли, эптеп сүйлөшүп келсек болду да", дедим мен, энем эркек төрөгөндөй сүйүнүп. "Жүр анда кеттик" деп, курбум да так секире мени колдон тартты. Экөөбүз кулуңдай имараттан чыктык. Анан Назик экөөбүз бакчага бара турган маршрутканы издей баштадык. Ал тез эле келди. Шаардын четинде деле эмес экен. Тез эле таптык. 2 кабаттуу, айланасы жапжашыл тартып, түркүн гүл бакча менен курчалган, көзгө толумдуу жай экен. Кантсе да бакчанын башчысы аял киши болсо керек деген божомол менен короосуна кирдик. Сырт тарабы жымжырт. Балдар тамактанып жатышса керек. Чака көтөрүп жуун жолпосунан келген орус аял келе жаткан экен. "Болду, болбоду, ушул жерде иштесе керек" дедик да, ал аялдан бакчанын жетекчисин сурадык. "Разия Азимовна жаңы эле кабинетине кирип кетти, өзүндө болуш керек" деп биздин сурообузга сылык жооп берди да, анын иш кабинети тарапты колу менен көрсөтүп, өзү ары басып баратты. Тиги аял. Ал көрсөткөн жол менен бала бакчанын жетекчисинин бөлмөсүнүн эшигин кактык. Ичкериден "да" деген үн чыкты. Экөөбүз ээрчише кирип бардык. Жарашыктуу кийинген орто бойлуу аял экен. "Келгиле кыздар, келгиле, отургула" деп олтурган ордунан туруп келип, бизге колун сунган ал аялдын сылыктыгын, маданияттуулугун баамдадык. "Биз телевидениеден келдик эле." "Кайсы? Эмне жумуш менен?" Тиги эже бизге алмак салмак көз жүгүртүп,
Ушул жаш кыздар кантип эле телевидениеде иштесин дегендей ишенкиребей тургансыды. Балдар редакциясынан: биз практикантпыз, журналистикада окуп жатабыз, бизге тапшырма болуп, анан келип калдык. Экөөбүз бири-бирибиздин сөзүбүздү коштой эжекеге келген максатыбызды түшүндүрүп жаттык. Түшүнүктүү, жакшы, эмне кылуу керек? Жогорку тайпадагы балдардын өнөрү болсо, анан балдар бакчанын ички турмушунан. Сиз макул болсоңуз, тиги редакцияда биздин жетекчи агайыбыз бар. Ошол киши менен макулдашып, анан кантип тартабыз сизге билдиребиз. Мен макул, бизде көп жакшы иштер бар. Жашообуз жаман эмес. Шаардын чет тарабында жайгашкандыктан бизге журналисттер деле көп келе беришпейт. Силерге рахмат, бизди тандап алганыңарга, деген эжеке чын дилинен кубанып турду. Биз болсо ишибиздин чуу дегенде эле жүрүшүп кеткенине сүйүнүп жаттык. Анан тиги эжеке балдар бакчанын ички турмушу менен тааныштыруу үчүн тайпаларга ээрчитип келди. Бул жерде балдарга 2 тилде тарбия берилет экен. Басымдуусу кыргыз тилинде тарбияланат. Ошондонбу кыргызча жазылган көрнөктөр көбүрөөк экен. Ар бир тайпага кыргыздын улуттук буюмдары коюлган бурчтар бар экен. Ичи ирээттүү, таза, оюнчуктары, дуалдарда илинген сүрөттөр, кооз гүлдөр, айтор, бакчанын турмушу телеге тартууга толук жооп берет. Кыдыруудан кийин эже бир мөлмөгө алып кирип, бизге ысык чай, момпо суйлар менен сыйлады. Ал жерден сүйүнчтүү чыккан экөөбүз түз эле агайыбызга келдик. Гүланда өңүлүп бирдемелерди көчүрүп жазып жатыптыр. Агайыбыз бир жакка чыгып кетиптир. Сапарыңар кандай? Деди Гүланда ишин уланта берип. Эң сонун, тим эле ойдогудан да ашыкча. Тапшырманы 5 аткардык, дедик экөөбүз жарыша. А сенчи? Сен эмне иш жасадың? Мен отурам, агайдын мурда жазган сценарийлерин көчүрүп, деп Гүланда алдындагы кагаздарды тиктеп койду. Эмнеге? Эски сценарийдин эмне кереги бар экен? Кызыкко? Шакылдаган Назик тиги үйүлүп турган папкаларды карай баштады. Билбейм, бир жака тапшырат окшойт. Эмне? Ошону сен жасашың керекпи? Биз бул жерден практикалык иштерди үйрөнүшүбүз керек да. Бүгүн эле азыраагын көчүрүп берем, анан сени дайыма мени менен болосуң деген ушул го дейм. 2 айыңды ушинтип өткөрүп жиберет окшойсуң, шордуу. Назик курбубузга чын дилинен боору ооругандай ага суроолуу карады. Койчу, мен деле башка иштерди жасаймын да. Күн деле ушундай боло бермек беле? Ким билет? Агайдын айтканына караганда сени жанынан чыгарбайт окшойт. Андай деле эмес. Гүланда таарынычтуу сүйлөп жатканда агайыбыз кирип келди. Кыздар, келип калдыңарбы? Эмне болду? Тапшырманын канча проценти аткарылды? Таптык агай, шаардын четиндеги 78 балдар бакчасын сүйлөшүп келдик. Ал кайсы жерде экен? Шаардын Аламөдүн районунун тарабында. Оңой эле тапса болот. Башчысы кыргыз эжекен. Дароо эле макул болду. Ички турмушу менен да таанышып чыктык. Телеге тартканга абдан эле ыңгайлуу экен. Сиз айткандай жакшырдап бийлеген балдар да көп экен. Сиз кайсы күнү тартабыз десеңиз, алар даяр болушат, деп бири-бирибизден сөз талаша агайыбызга айтып жаттык. Жакшы. Агайыбыз адатынча манжалары менен стол үстүн ургулап кыйлага турду да, жакшы иш жасапсыңар. Эмесе мындай, силер өз вариантыңарды көрсөтөсүңөр. Кандай кылып, кантип тартабыз? Бүгүн барып мына ошол жагын ойлонгула. Болжолдуу сценарийин түзүп келгиле эртең. Силердин планды карап көрөбүз. Анан мен сунушумду айтамын, деди. Агайыбыздын бул сунушу бизге жагып турду. Ордубуздан туруп эле макулдугубузду билдирип сыртка жөнөдүк. Гүланда болсо алдындагы кагаздарын бүтүрө албай калып калды. Анын да биз менен кеткиси келди эле. Агайыбыз, сен шашпай барарсың. Тигилерди бир аз иретке келтирип койчу, деди. Анын айтканынан чыга албаган курбубуз аргасыздан калып калды. Ботонукундай көздөрүн жалдыратып, курбубузду аяп, биз сыртка чыктык. Ушуга убал болгону турат. Агайда кызык киши экен. Эмнеге аны кармап калды? Бизге кошуп жөнөтүп жиберсе эмне болот эле? Деп Назик арт жагын кылчак карап коет. Өзү да бир нымтыр неме да. Айтпайбы, мен кесибиме үйрөнгөнү келгенмин. Бир нерседен экинчисине көчүргөндү итаак билем дебейби? Деп мен да тиги жакта жалдырап калган Гүланданы аясам да, ага ачуум келип баратты.
Биздин болсо алгачкы практика күнүбүз ийгиликтүү өткөнү үчүн деп киного кирдик. Көч аралап бастык, бал муздак жедик. Сценарийди болсо кечинде жатаканыбызга келип биргеликте түздүк. Анда адегенде балдардын сыртта ойноп жүргөн учурлары тасмага түшүрүлөт. Тарбиячылардын аларга кезектеги ыр үйрөтүп жаткан мезгили, ички турмушу, анан балдар бакчанын башчысынын сөздөрү, тарбиячылардын пикирлери, соңунда балдардын 3-4 концерттик номерлери берилет. Аларды тизмектетип жазып койдук. Гүланда болсо түн бир убакта келди. Кабагы бүркөө. Мынча кеч, кайда жүрөсүң? Жалгыз көчөдө жүргөндөн корккон жоксуңбу? Деп ал босогон аттаганда эле сурак ала баштадык. Жумуш кеч бүттү да, дейт ал, чарчаңкы абалында, оор үшкүрүп. Койсоңчу, ушул убакка чейин ким иштейсиң? Калпты да окшоштур айтсаң боло. Чын айтам. Ким билет? Мен ага какшыктай сүйлөдүм. Ишенбесеңер койгула, ал өз эркиңер. Чарчадым, деди да дароо эле жатканга урунду. Биз аны келет деп тамак жасап ичпей отурганбыз да. Сен кайда? Тамак ичпейлиби? Курсагым ток, деп бурк этти ал. Мына, жумушта мейли, агайың менен ресторанда жүрүпсүң да, Кызыксыңарго, кайдагы ресторан? Келе жатып жолдо эле бир стакан кофе ичтим. Ким менен? Өзүм эле. Былтык, чыныңды айтканың, караңгыда өзүң жалгыз эч качан кофе ичип отура албайсың. Калп айтып жатасың. Анан кофеге курсак тойбойт. Биз сени келет деп тамак ичпей отурсак, болуп турчу эми, тим эле тергөөчү болуп аласыңар да, деп Гүланда аргасыздан биздин жаныбызга келип отурду. Үчөөбүз күндөгүдөй отуруп тамак иштик. Назик анекдот айтканды жакшы көрөт да, ал дагы ошондой айтып жүрүүчүлөрүн кайталаса да, кат-кара күлүп отуруп тамак иштик. Гүланданын жүзүнөн баары бир чарчаганы сезилип турду. Эртеси дагы агайыбыздан тил укпайлы деп эрте жөнөдүк. Гүланда да бир аз көңүлү шайдоот тарта, ордунан тез туруп, кийинип бизге кошулду. Жетекчи агайыбыз ар күнү саат 9:00 жумушка келет белем, биз аны дагы күтүп отурдук. Кызык агайго, саат 8-ден кечикпегиле дейт да, өзү жок деп. Шашма Назик сыртка улам чыгып кирип жатты. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дегендей да, дедим. Мен да аны коштой. Баса, ал уктап калса керек. Кечээ тиги сулуу кыз экөө түн киргенче иштешкен да, деген Назик мага көз кыса, жер карап ойлоп отурган Гүландага тийиштик кылды. Агай эртеле кеткен, деп Гүланда эми гана сөзгө аралашты. Анда неге эмдигиче жок? Жолдо машинасы бузулуп калса керек. Эмне шашасыңар, бизге убакыттын өткөнү керек да. Мен агайдын кеч келгенин самап кеттим ушу кезде. Анткени биз жазган сценарийдин баары бир кемчилик табат. Анан 2 саат мени чагат да. Эзилип көп сүйлөгөн немекен? Же журналист менен жазуучулар ушундай болушабы? Деген ой кыялына чөмүлүп кеткен экенмин. Жетекчи агайыбыздын кирип келгенин да сезбей калыптырмын. Кечээкисинен да тыкыя кийинген агайыбыз кирип келгенде эле жагымдуу атырдын жыты бурк этти. Сумкасын стол үстүнө койду да ордуна отуруп, «Канаке, сулуу кыздар, жаза алдыңарбы?» деп бизге карады. Билгенче жазып келдик. Анан карап көрүп айтасыз да. Назик шартылдаган мүнөзү менен сумкадан кагаздарды алды да агайдын алдына акырын жылдырып койду. Агай үн катпай, биз жазган сценарийди окуп жатты. Өтө кылдаттык менен окуду. Ар бир сөзүбүзгө маани берип жатты. Кыйлага чейин окуду. Биз да үн катпай олтура бердик. Бир кезде кагаздардын баарын топтоштурду да бизге жалт карап алып, «Изеяңар жакшы экен. Бирок биз эң алдын таланттуу, өнөрлүү балдарга басым жасообуз керек. Бала бакчанын ички турмушу алардын фонунда гана үстүртөн берилет. Тарбиячылардын, башчысынын сөзүнүн зарылдыгы жок. Силер мындай кылгыла. Келерки жумада тасмага тартабыз. Бүгүндөн баштап ошол балдар бакчанын башчысы жана тарбиячылар менен биргеликте балдардын концерттик номерлерин даярдагыла. Формалары жакшы болсун. Эгерде даяры жок болсо тиктиришсин. Тасмага балким жеринен тартабыз. Ошол жагына жакшы көңүл бөлгүлө», деди. Агайыбыздын сөзүн эки кылбай, биз дароо эле балдар бакчасына жөнөп кеттик. Башчы эжеге пландарыбызды айттык эле, ал дароо музыкант агайды чакыртып,
биз менен биргеликте иштөөсүн талап кылды. Ошентип, эми биздин иш күнүбүз балдар бакчасында өтө баштады. Балдар менен иштөө кыйынга турду. Азыр эле жататкан ырды дароо унутушуп, башканы айтып туруп алышат. Кежирленгени болот. Биз эмес, тарбиячыларга да баш бербегендери чыгып жатты. Бир бала ырдап жатса, калгандары коштоп, жок дегенде кол чаап туруусу керек. Андайды канча какшап айтып жатсак да тултуюп отуруп алышат. Балдар менен түшкө дээри 2 сааттан, түштөн кийин 2 саат иштешебиз деп суу жыгылып жаттык. Мындагы тарбиячыларга ыраазы болобуз. Кантип гана чыдап иштеп жатышты болду экен, дейбиз экөөбүз аларга суктана. Балдар менен иштеп жүрүп, өзүбүз да бала болуп кеттик окшойт. Бир жагынан кызыктуу да экен. Бул күндөрдө Гүланда курубузун абалын сураганга да убактыбыз болбой жатты. Себеби биз бакчадан чыгып эле жатаканага келебиз да, экөөбүз олтуруп алып эртеңки пландарды түзөбүз. Бул кезде Гүланда жок болот. Ар күн эле кеч келет. Эмне кылып жүрөт бизге белгисиз. Биз жатып алган кезде келет, жылтырап. Анын абалын сурагандан көрө бизге уйку ширин болуп кетет. Эртеси биз жөнөп жатканда ал уктап жаткан болот. Ошентип, аны менен мамыр-жумур отура да албай жүрдүк. Кантсек да бир жумада балдардын 6 номер ырын даярдадык. 2 бий болду. Агайыбызга билдирсек болот, жетишет деди, бизди сүйүндүрүп. Анан тасмага тартуучу күн да келди. Чыгармачыл топ аны балдар бакчасынын өзүнөн эле ишке ашырууга макул болушту. Режиссер эжей бакчадагы жасалгага ыраазы болду да, бүт техникаларды бул жерге алып келди. Оператор, үн режиссерлор да бар. Биздин жүгүрүп жүрүп жасаган мээнетибиз жакшы эле үзүрүн берди окшойт. Анын үстүнө бакча башчысынын жардамы чоң болду. Туш тарабынан камера тартып жатса, сүрдөбөстөн, такылдап ырдап жаткан, бийлеген балдарга ыраазы болдук. Жетекчи агайыбыз биздин ишти көрүп жакшы баалады. Эми кураштырылып, көркөм кеңешке жагып, анан эфирден берилсе гана ишиңердин жыйынтыгы болот, деди. Негизгиси жетекчи агайыбызга жагып жатканына сүйүндүк. Ал тасмабыз эфирге даярдалганча агайыбыз дагы тапшырма берди. Мунубуз балдардын көркөм өнөр мектебинен тартылмак болду. Назик экөөбүз ошентип тыным албай иштеп эле жаттык. Тапшырманы так аткаргандыгыбызданбы, жетекчи агайыбыз тындырбайт дегеле. Ал эми Гүланданы негедир жанынан чыгарбайт. Ал болсо тымпыйып бизге ачыла бербейт. Абалын сурасак, жакшы дегенден башканы айтпайт. Билинбей 1 ай өтүп кетти. Бул аралыкта биз 4 көрсөтүүнү даярдоого жетиштик. Бул биз үчүн чоң ийгилик эле. Жетекчи агайыбыз да канча практиканттарды көрдүк. Силердей болуп жүгүрүп иштеп беришкендери чанда гана. Азамат кыздар экенсиңер. Буйрса силерден жакшы журналист чыгат го, деди. Ал эми Гүланда бул аралыкта бир да жолу съемкага чыкпады. Бир да жолу көрсөтүүгө катышкан жок. Кийин сабакка барганда кантип отчет берет экен десең, дейбиз. Андан кыжалат болуп. Кайра агай жакшылап мүнөздөмө жазып берет да, деп коебуз өзүбүздү жооткотуп. Бир күнү жумушка келерибиз менен жетекчи агайыбыз 2 күндөн кийин балдардын эс алуу лагеринен тасма тартылат. Алыс жерге барабыз. Үчөөңөр тең барасыңар. Жылуу кийимиңерди алып алгыла, деди. Сүйүнгөнүбүздү айтпа. Шаардын үп тарткан ысыгынан бир аз болсо да алыстап эс алат экенбиз, дедик. Айткандай, 2 күндөн соң чоң топ менен жөнөп кеттик. Керектүү аппаратуралар жүктөлүп, режиссер эжейден тартып, операторлар, үн режиссер, техник дегендер бар. Лагер кыйла алыс, токойлуу жерде жайгашкан экен. Таза абадан кере дем алып, дароо жыргай түштүк. Тээ төмөндөн бышкан суу агып турат шаркырап. Асман тиреген карагайлар, жап-жашыл чөптөр, түркүн гүлдөр көңүлүңдү көтөрүп, жашоонун кереметин сезе баштадык. Лагердин жетекчилери менен алдын ала сүйлөшүлүп коюлган экен. Алар жылуу тосуп алышып, бизди бош коттедждерге жайгаштыра башташты. Ал эми жетекчи агайыбызга режиссер эжейге делип боз үй тигилип даярдалыптыр. Агайыбыз ачык эле Гүланда менин жанымда болот, деди, адаттагысындай. Биз таң калдык. Жумуштагы мейли, бул жердегисине түшүнбөй жаттык. Агай, мен кыздар менен эле болоюнчу, деди, нымтыраган Гүланда жер карап. Ой, кызыксыңар го? Мени караган бирөө болуш керек да, кийим кечемди иреттеп, чай берип дегендей. Атаңдай болгон кишиден эмне коркуп жатасыңбы? Деп Гүландага суроолуу карады.
Жүзүндө ага карата кыжырлануу да сезилип турду. Жок агай, антсе да биз чогуу болгонубуз жакшы да. Чогуу болбой эмне? Булар башка жака кетет дейсиңби? Баарыбыз бирге иштейбиз. Болгону сен көбүрөөк менин жанымда болушуң керек да. Тынбай иштейбиз, сценарий түзөбүз, кагаз менен иштей турган жумуштар болот, деди агай да уялбастан. Биз баарыбыз эле көз салып турабыз агай. Кийимдериңизди тазалап, үтүктөп дегендей, чай деле берип турабыз, деп Назик экөөбүз курубузду аяган болуп жарыша сүйлөдүк. Жок, Гүланда жасай турган иш көп, деп сөз бүттү дегендей агайыбыз кесе сүйлөдү. Улуу кишинин сөзүн эки кыла албай, бизге көрсөтүлгөн ордунубузга кеттик. Режиссер эжей деле ашыкча сөз айта албады. Сумкаларын сүйрөй көтөргөн Гүланда болсо аргасынан агайдын соңунан түштү. Алар үчүн тигилген боз үй кыйла четте экен. Бул агайдын өзүнүн каалоосу менен жасалган нерсе белем. Бул жерде 10 күнчө болот экенбиз. Эртесинен баштап балдарды машыктырабыз. Мында ар кайсы жактан келген балдар келишет. Топтор арасындагы балдардын кызыктуу мелдештерин өткөрөт турбайбызбы? Ал күнү жайгашуу менен өтүп кетти. Кечкисин эс алып жаткан балдардын оюн тамашаларын көрдүк. Алар менен бирге бийледик. Балалыгыбызды эске салгандай болдук. Бул жерде аба таза, салкын, түнкүсүн тим эле жырга уктадык. Улам ойгонгон сайын Гүланда курбумду эстеп коем. Ал эмне кылып жатты экен? Кызык киши экен агай. Гүланданы эмне жанына алып алды? Деп Назикке суроо салдым. Ошону айтсаң, кызындай болгон немени жанына алып эмне кылат десең, биз деле көйнөктөрүн иреттеп берет элек го. Мага караганда Назик менен Гүланданын көңүлү жакыныраак эле. Экөө сабакка чогуу даярданышып, анча-мынча менден жашырынып да бирдемелерди көп сүйлөшүшчү. Ошонусун эстеп жатты белем. Назик чындап эле агайга ачуусу келип жатты. Тиги нымтыраганыңда тил жокпу, айтпайбы? Мен кыздар менен болом дебейби десең, эчтесе кетип баратат, артынан шөмтүрөп. Обада тили жок анын. Мындайда быдылдай калчу эле, агайды көрсө эле тили оозунан калат экен. Агайды сүйүп калбадыбы я, мунуң? Агайдыбы? Койчу, кантип эле? Анан эмне артынан ээрчип кетти? Ошого мен да түшүнбөй жатам. Сурабайсыңбы? Ой, анын акыркы күндө таптакыр тымпыйып кетти го, эч нерсе айтпайт. Жүр, ээрчитип келебиз. Келбейт да, ал азыр уктап калса керек, уйкучу го. Биге да келген жок. Анын аңдайга шыгы да жок. Би оюн тамашадан илгертен эле качат го. Кантип журналист болот десең? Ошого менин да башым жетпейт. Сен адашып келип калгансың дегенмин бир жолу. Ал эмне деген? Унчуккан эмес. Назик экөөбүз кыйлага чейин Гүланда тууралуу сүйлөшүп жаттык. Эртең жаныбызга чакырып алабыз. Уят да ай. Эл эмне деп ойлойт? Тиги оператор балдарчы, жалаң жаш балдар экен. Ошону айтсаң, алар бүгүн эле бирдемелерди божурап Гүландага сырдуу карап жатышкан. Тиги режиссер эже деле бирдемени айтса болот эле. Аны укпаса керек агай. Кантип эле, булар чоң адамдар го, бири-бирин угушат да. Лагерде таң эрте атат экен. Башкача айтканда, таң супа салганда сурнай үнү жаңырып, балдарды ойгото баштайт. Кыйлага чейин бийлеп, ойноп, арам уйкуга киришкен балдар ал сурнайдын үнү чыкканда турбаса болбойт. Уйкулуу көздөрүн ушалай катарга тизилишет, аянтчаны айланып жүгүрүшөт. Бул алардын күндө жасай турган таңкы көнүгүүлөр экен. Ушуларды жасаганча таң атып, күн да кылайып нурун чача баштайт. Анан бети колдорун жууп таңкы тамакка отурушат. Балдар ага көнүп калышкандай, деги эле жүздөрүнүн нааразы болгон түрлөрүн байкабадык. Тескерисинче шайдоот жүрүшөт. Биз да серге койгондук. Түн бир окумга чейин сүйлөшүп жатсак да уйкубуз каныптыр. Абасы керемет. Айланага көз чаптырсаң өзүнчө ырахатка батасың. Кыргыздын ушундай көрктүү, сулуу табиятына, таза абасына сугубуз артып тойбой турдук. Балдардын таңкы көнүгүүлөрүн суктана карап турдук. Биз да аларга кошулуп, ошол көнүгүүлөрдү жасагыбыз келип турду. Алардын таңкы тамагынан соң атайын жыйын өткөрүшүп, телевидениеден келгендиктерин айтып, бүгүндөн тартып атайын көрсөтүү тартылаарын, ал үчүн алдын ала даярдана баштай тургандыктарын лагерь башчысы түшүндүрүп өттү. Ураалап сүйүнгөндөрүнөн алакан чаап жиберишти. Ал эми биз үчүн атайын тамак даярдалат.
кой союлуп кымыз белен, боорсогу менен токочу да бар. Атайын тамак жасаган адамдар жүрүштү. Менин турмушумдагы алгачкы мындай сый урматты көрүп, кесипти туура тандап жатканыма кубандым. Ал эми мындагы аракетибиз жетекчи агайыбыздын көрсөтмөсү менен гана болуп жатты. Дагы деле Назик экөөбүз ажырабайбыз. Гүланда болсо боз үйдөн чыкпайт. Кагаздарды эле жазып жатат. Эмне экенин бизге айта бербейт. Аны ошон үчүн алып келген белем. Сыртка көп чыкпайт. Бизден четтеп эле жүрдү. Биз эртели кеч балдар менен алар ойной турган оюндарды өтүлө турган мелдештерге карата даярдайбыз. Бул аралыкта оператор жигиттер менен да жакындан таанышып алдык. Мурда алардын сыртынан билсек, эми алардын аты жөнүн да билип, алар менен кадимкидей ымала түзө баштадык. Талаада жүргөндө бири-бириңе жакындай түшөт турбайсыңбы? Алар да бизди өздөрүнө жакын санап, билбегендерибизди үйрөтүп жатышты. Режиссер Эжей болсо апабыздай кам көрөт. Биздин абалыбызды тез-тез сурап турат. Курсагыбыз токпу, эч жерибиз ооруган жокпу, кыйналбадыкпы сурай берет. Бир ирет Гүланданы аяп жатканын баамдап калдым. Жаш кызга убал болду го, дейт. Биз ал сөзүнө маани бербедик. Гүланданын боз үйдөн чыкпай үңкүйүп отурганын, бизчелеп эркин баса албай, кечкисин бийге да чыкпаганын аяп жатса керек дедик. Бир күнү түш ишенде агайдын башка жакта жүргөнүнөн пайдаланып, боз үйгө баш бактык. Гүланда төшөктө бүрүшүп жатат. Уктап жатканго деп, ай уйкучу, ушул кезге чейин уктайсыңбы деп, баары эле үстүндөгү төшөктү сыйрып жибердик. Чоочуп кеткен ал орнунан ыргып тура калды. Ушунча да уктайсыңбы? Сени иш кылып жатат десе, көрсө уктап эле жаткан турбайсыңбы деп, анын кысынганына болбой экөөбүз эки жагынан ажылдай бердик. Кызык, 2 кишилик төшөк салыныптыр. Боз үйдүн ичи иретсиз. Агайдын буюмдары да, Гүланданын кийимдери да чачылып жатат. Иретке келтирет деген кызы ушулбу? Анан неге 2 кишиге орун салынган дегендей, боз үй ичине назар сала баштаганыбызды баамдап калды көрүнөт, ал кымтылана отура кетти. Ич кийимчен экен. Кыздар, мени жайыма койгулачы, баргылачы, кеткилечи деп жүзүн алакача сүйлөдү. Кызык, сага эмне болду? Шакылдаган Назик жанына жакын барып жүзүнө тигилди. Эч нерсе болгон жок. Мен чарчадым. Уйкум келип жатат. Үнүн акырын чыгарып сүйлөдү. Түнү менен уктабай эмне кылдың? Түш болуп калганда уйкуң келеби? Сен өзү башкача болуп турасың, эй. Айтып жатам го, жайыма койгулачы. Мен сага айтып жатам, ушу сенде бир сыр бар. Тымпыйып эч нерсе айткым келбейт. Мен да ачуум менен сүйлөдүм. Ырасында да анын жүзүнөн бир сырды окуп жаттым. Ооба, сенде бир сыр катылуу турат. Айта албай жатасың. Балким бизге түшүнүксүз болуп жаткандыр. Же ооруп жатасыңбы? Эми эле шакылдап жаткан Назик аны аягандай тур менен үн катты. Жок, менде эч кандай сыр жок. Чарчадым. Баргылачы, ишиңерди кыла бергилечи, суранам. Деген курбу кызыбыз ыйламсырай бизге тиктеди. Көздөрү жашка да толо түштү. Биз анын өтүнүчү менен сыртка чыктык. Экөөбүз бири-бирибизди карап, баары бир сыр бар мында деген жазууну айттырбай окуп турдук. Экөөбүздү эми курбубуздун абалы ойлондура баштады. Бош боло калсак аны кеп кылабыз. Дагы барып абалын сурагыбыз келет. Бирок ачыла бербеген тымпыгы инеме дагы шагыбызды сындырып жолго салабы дедик. Агайыбыздын болсо көңүлү шайдоот. Бизге тапшырманы берип коет да боз үйгө шашылат. Кымызды жакшы көрөт экен. Эрмеги кымыз ичүү, эс алуу. Анан Гүланданы сыртка чыгарбаганы кызык болду. Тез эле белгиленген убактыбыз да бүтүп, керектүү нерселердин баарын тасмага түшүрүп бүттүк. Агайдан да режиссер Эжекөй иштеди. Бизди жанына чакырып алып, ар нерсеге жумшайт. Бир ишти баштаса аягына чыгармайын жаны жай албаган немекен. Убактыбыз келип, кайра артка жөнөй турган убакыт да келди. Шаарга кеткибиз келбейт негедир. Бул жердеги турмуш ар бирибизге жагып турду. Шаарда эмне? Кыжылдаган эл, күндүзү кабинеттерде отуруу мүмкүн эмес. Сыртка чыксаң, мээ кайнаткан ысык. Арга жок, кетүүгө туура келет. Жөнөй бердик. Кандай келсек ошондой болуп артка сапар тарттык. Келгендегиден баарыбыздын сырт келбетибизде өзгөрүү болуптур. Өңүбүзгө кызыл жүгүрүп дегендей. Агайыбыздын негедир курсагы шилдейип калгандай. Гүланда курбубуз гана сун сайынкы жана ойлуу баратты. Бизге кошулуп ырдабайт да, күлбөйт дагы. Шаарга чейин бир калыпта келди.
Шаарга жеткенде агайыбыз бизге 3 күнгө уруксат берди. Үчөөбүз жатаканага келгенде да Гүланданын кабагы ачылбады. Биз ага бир нерсе дештен батын албай турдук. Практика бүткөндөн кийин үйгө барып келгенге уруксат беришсе жакшы болот эле, деп койдум мен, эптеп сөз баштоо үчүн. Эмнеге, деди Назик. Ата-энебизге барып сагынычыбызды таркатып келбейлиби? Ансыз деле берет, сабак октябрда башталат тура. Туура 20 күн эс алабыз буюрса, ошондо баарына жетишебиз, деп койду ал. Биздин сөзүбүз ошону менен үзүлдү. Жол ката чарчадык көрүнөт, буюмдарыбызды иретке келтирбестен туруп кроватыбызга куладык. Уйку катуу болду. Эртеси күн шашке болуп калганда ойгондук. Назик жатат, Гүланда жок. Эрте турган го, деп койдум. Бирок кыйлага дейри ал кирген жок. Жуунганы кетти бекен, же көчөгө чыгып кетти бекен. Назик экөөбүз ордубуздан туруп бөлмөбүздү иретке келтирдик. Чай иштик, ал келген жок. Кызык, кайда кетти ал, я, дейт Назик. Билбейм, ушу кызда бир сыр бар дедим мен. Чын эле, тымпыят эле тымпыят. Мурда эле ачыбаган камырдай мелтейген немеле, ого бетер былтыйып. Ошону айтсаң, деги ушундан кандай журналист чыгат дейм да. Адашып эле келип калган да. Балким жакшы журналист чыгат. Азыр ачылбаса кийин диплом алып, иштей баштаганда өзгөрүп кетет чыгар. Ким билсин? Ай, күмөнүм бар го. Студент кезде кандай болсо, кийин иштегенде деле ошондой болот деп агайлар айтышат го. Жок, мен ага кошула албайм. Адам өзгөрөт. Мунун ичинде көп нерсе катылып жаткандыр. Чоң таланттыр балким. Тымпыйганы тим жеринен эмес го. Кезеги келип, ушундан чыгаан журналист же чоң акын, жазуучу, публицист чыкса не болот? Жакшы болот. Биздин курсташ деп сыймыктанып калабыз да. Ооба десең, бүгүн бир шаарга чыгып киного кирбейли, я? Кино дегенде жантыгынан кеткен Назик өзүнчө эле сүйүнүп алды. Тиги келсин, үчөөбүз чогуу баралы. Келбесечи? Келет да, кайда бармак эле? Айылына кетип калсачы? Эмнеге? Практика бүтө элек да. Эми аз калды деп кетип калсачы? Андай болушу мүмкүн эмес, келет. Экөөбүз кобурашып, анын келишин күтүп отуруп күндү кечирдик. Ал келбеди. Эртеси да келген жок. Агай уруксат берген 3 күнүбүз өттү. 4-күнү күнү белгиленген убакта жумушка бардык. Эрте келип агайыбызды күттүк. Агай келип эле Гүланданы сурады. Ал жок, агай, дедик. Эмне, практикага келбейм дейби? Билбейбиз. 3 күндөн бери жок. Бая күнү чогуу келгенбиз. Келип жатканбыз. Эртең менен турсак эле жок. Кызык кызсыңар го? Кайда кетет? Силерге эч нерсе дебедиби? Агайдын ачуусу келе сүйлөдү. Аны силер капа кылган жоксуңарбы? Эмнеге капа кылабыз? Чарчап келип эле жатып калганбыз да. Анын туруп кеткенин билбей калыптырбыз. Анын үйү кайда? Кай жерлик? Нарындан, алыска айылдан иши кылып. Так билбейсиңерби? Жок. Кызык экенсиңер. Бирге окуган курбуңардын кайсы айылдан экенин билбей. Эми майда айылды билбейбиз да. Айтканы менен деле. Нарындык экенин билебиз. Экөөбүз жарышта сүйлөп жаттык. Практикаңар качан бүтөт эле? 12 күн калды. Анда бүтүп калыптыр. Экөөңөр жакшы иштедиңер. Тиги жактан тартып келгендерди режиссер өзү эфирге даярдайт. Силер эми эс ала бергиле. Каникулга чыгасыңарбы? Жетекчи агайыбыз негедир үзүк-үзүк сүйлөп жатты. Чыгабыз го, сабак 1-октябрдан башталат экен. Анда силер 12 күнүңөрдү да эс ала бергиле. Окууңар башталганда келесиңер. Практика боюнча тиешелүү кагаздарды берем. Азыр мага тиги күндөлүгүңөрдү, башка кагаздарыңарды таштап кеткиле, деди. Биз ичибизден кымылдаганыбыз менен жетекчи агайыбыздын азыркы абалына таң калып карап турдук. Тиги жактагы агайларыбыз билип калсачы, деп койду Назик атайы агайды сынамакка. Билишпейт. Практикаңардын жетекчиси мен болуп жаткандан кийин мен билем да. Бара бербейсиңерби айтканды кылып? Негедир агайдын ачуусу келе түшкөнсүдү. Күчөтүп албайлы деп, макул агай, жакшы калыңыз дедик да, эч иши сыртка чыктык. Экөөбүздүн теңишибизден кыжаалат болуп турганыбыз байкалып турду. Тиги жанагы курбуңарды көрсөңөр айтып койгула, ал да күндөлүктөрүн тапшырып кетсин, деп койду агайыбыз биз чыгып бара жатканда. Агай айтпаса деле биз да Гүланданы ойлоп баратканбыз. Жатаканага келип калгандыр деген үмүттө тез басып жатаканага келдик. Дагы деле жок.
Деги бул кызга жин тийген жокпу? Назик ал жаткан кроватка отуруп жатып ушуну айтты. Үйүнө кетип калса керек. Болбоду, ал үйүнө кеткен. Эч нерсе айтпай эле кете береби? Ушундайда жоопкерчиликсиз кыз болобу, я? Болгону ошо да, унчукпай басып кеткенин карасаң. Шаарда бир эжелери бар болчу, ошонукуна кетпеди экен? Кандай эжелери? Жакын эле, атасынын карындашы болсо керек. Назик ушул нерсени ойлогонуна корстон боло аны таба тургансып сүйлөдү. Үйүн билесиңби? Бир жолу барганбыз, издесек табам. Анда барып келбейлиби? Ырастан да ошол жерде чыгар, айылына кете албаса керек. Экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкканынабы Назик кудуңдай даядана баштады. Анын эжесинин үйүн тез эле таап алдык. Назиктин жакшы сапаты бир барган жерин экинчи кыйналбай эле таап алат. Көп кабаттуу үйдө турат экен эжеси. Коңгуроосун каксак, арык киши эшик ачты. Гүланда келген жокпу? Биз курсташтары болобуз дедик жарыша. Гүландабы? Качан? 2-3 күндүн ичинде. Бая күнү келип, анан бир сумкеби таштап, анан кеткен, кийин келген жок, деди ал киши биздин кобурашып жатканыбызды угуп калдыбы, ичкериден бир аял басып келди. Аны Назик тааный го. Саламатсызбы эже? Жакшы турасызбы? Деп аны менен ысык саламдашып жиберди. Ага кошулуп мен да салам айттым. Биз Гүланданы издеп жүрдүк эле, келген жок беле? Ал айылга кетти. Практикабыз бүттү. Эми каникулга чыктык деди го, деп тиги аял бизге суроолуу тиктеди. Ооба, практикабыз бүткөн, жооп да беришти. Ал бизге айтпай кетип калган окшойт. Эмне деп сөз айтаарыбызды билбей, үзүл-кесил оозго келгенди сүйлөп жаттык. Үйгө киргиле, деп эжеси эми гана бизди үйүнө кирүүбүздү өтүнүп жатты. Жок, рахмат, биз баралы. Биз да үйүбүзгө кетип жатканбыз. Жакшы калыңыздар деп шашыла коштошук да жүрүп кеттик. Анан бул жерде жүрө бербейли дедик да эртеси экөөбүз өз айылыбызга жөнөп кеттик. Башка курсташтарыбыздан кыйла көп эс алмай болдук. Мен айылыма келип, ата-энем, бир туугандарым менен боору батырышып, алардын ишине кол кабыш кылып жүрүп, каникулдун кандай өткөнүн билбей да калдым. Айылда жумуш көп. Деги эле тыным алышпайт. Эгин жыйноо, кышка карата малдарына тоюп топтошот. Колумдан келишинче жумуштарын жасаган болом. Тууган уруктар менен учурашууга да убакыт болбоду. Кыйлалары шаарда окуган, каадалуу адам катары атайы келип, мени менен учурашып кетип жатышты. Кызык, мен аларга баруум керек эле да. Тескерисинче, улуусу да, карысы менен жашы да атайы келишкендер болду. Үйүнө мейманчылыкка чакыргандары канча. Айылдыктардын ушул пейили жакшы да. Мен тим эле аларга пайдам тие тургансып, жөнөп жатканда тапканын алып келишкеничи. Чай ичип кой деп колума тапкан тыйында бергендеричи. Шаарга алып кете турган сумкемди көтөрө албай жолго чыктым. Узатуучулар да көп. Ушул учурда эң бактылуу, анан эң сыйлуу адам катары сезем өзүмдү. 1 жылдык азыгыбыз салынды окшойт. Кантсе да 2 жылдан бери үйрөнүшө түшкөн шаарыма жетүүгө да ашыктым. Кыска аралыкта эле өзгөрүп кеткендей туюлуп турду. Жатаканага менден мурда Назик келиптир. Ал жайгашып, үйүнөн ала келгендерин иретке келтирип, жуунуп таранып турган экен. Кыйла сагынышка түшүптүрбүз. Тим эле өбүшүп жытташып эле калдык. Дагы Гүланда кечикти. Сабак башталаарын билет да. Практиканы мындай өткөргөнү менен сабакты жакшы окуучу. Калчу эмес. Ошол күнү келген жок. Эртеси биз 3 курстун 1 сабагына бардык. Курстагылардын тең жарым эле келиптир. Алыскы райондогулар жок негедир. Ошолордун катарында Гүланда эми келер деген үмүт менен турдук. Бирок ал күнү да келбеди. Ага эмне болду десең? Эмне сабакка да келбейби? Дейбиз бушайман болуп. Бул кызга эмне болду деги? Баягы эле Назиктин чыйпыйы чыга баштады. Ал кечиккен сайын. Үйүнө телеграмма салбайлыбы? Айылынын так адресин билбейм да, сурап койбоптурмун, карачы. Ар бирибиздин адресибиз жазылат го, деканаттан сурабайлыбы? Десең чын эле, ошол жактан сурап көрөлү. Менин ушул акылыма чындап кубанган курбум бетимден өөп да жиберди. Акылыңдан сенин, туруп эле сенден да гениальный акыл чыгат дейт ал. Ошол мен ойлоп тапкан акыл боюнча деканатка бардык. Кызык, анын району, анын колхозу эле жазылыптыр. Айылдын аты жок.
колхоз деп жаза беребиз да, барат чыгар. Дедик да, сабак башталды, тез кел деп телеграмма жөнөтүп жибердик. Анан курубузду күтүп жаттык. Күндөр болсо өтө берди. Күз ушунчалык тез өтөт го. Жалбырактар түшүп, аба суук тартып, жылуу кийим кийип баштадык. Бир күнү сабактан чыгып эле өзүм жалгыз дүкөн аралап кеттим эле. Жатаканага келсем, Назик ыйлап отуруптур, колунда кагаз. Эмне болду сага? Могу катты оку, анан түшүнөсүң, деди бурк этип. Анын колундагы кагазды алдында окуй баштадым. Жан курбуларым, амансыңарбы? Деп башталыптыр. Гүландадан экенин жазбай таандым. Мен эстеп телеграмма салганыңарга ыраазымын. Бирок мен сабакка бара албайм. Жагдай ушундай болуп калды. Аным үчүн мени кечиргиле. Мен силерди сагындым. Абдан сагындым. Кандай жүрөсүңөр? Экөөң тең алтын кыздарсыңар. Силерди ойлогондо өзүмдү коерго жер таппай калам. Мен эми ал жакка бара албаймын. Менин келечегим кертилди. Мен эми жок адаммын. Менин бактыма балта чабылды. Менин убалыма калды. Ал ким дерсиңер? Ал биздин практикадагы агай. Биринчи күндөн эле мени өзүнө имере баштаганда, силер жүгүрү иштеп жүргөнүңөрдө, практиканын 10-чу күнүндө кагаздарын жаздырып жүрүп, ошол жазып жаткан кагаздарымды бүтүргүн деп, кеч алып калып, кабинеттен эле ой боюма койбой, сен үчүн өлөм, сени жыргатам деп, тиземе жыгылып жатып, ыйлап жатып, аялды калып койду. Ошол күндөрдө силерге эч нерсе айта албадым. Сырын ичине каткан жаман кыз катары билесиңер да, ошондой жаман кыз болдум. Ошол мүнөзүм өз башыма тийген муш болду. Лагерде жүргөндө канча жолу мени уруштуңар. Ошол күндөрдө айтайын дедим, батына албадым. Кеч болуп калган эле да. Көңүлүм айланып, эч нерсе жей албай кыйналып жүргөн кезим эле да. Агай болсо, мага уул төрөп бересиң, мен сени башка жакка алып кетемин. Эч кимге көрсөтпөй багамын деп кымыңдайт. Мен кантип ага бала төрөп берем? Мен кантип атамдай кишиге аял болом? 2 уулу бар эле. Алар эбагыр жетишиптир. Алар менден кыйла жаш улуу экен. Эми мени аялдыкка алам дейт. Ошол улуу киши менен кантип жашоо болсун? Мен андан качып гана кутулушум керек болду. Бирок баланы апам канча жолу алдырып сал деп кыйнады. Көшөрүп жатамын. Айылдагыларга окуп жүрүп көйгө тийген экен. Анысы армияга кетиптир. Ал келгенде алып кетет деп айтып жатышат. Курсагым болсо бөрсөйүп эле баратат. Аман эсен көз жарып алсам, окуумду улантаармын. Тиги кишиге болсо мен тууралуу эч нерсе айтпагыла. Силер мага капа болбогула. Ичиндегини ачык айтпаганыма капа болбогула, суранам. Мени кечиргиле, жан досторум. Аман болсок көрүшүп каларбыз. Бул катты экөөң гана окугула. Мен жөнүндө экөөң гана билгиле. Ушул күндөр унутулса, окуумду улантаармын. Силерди сагынган досуңар. Мына сага практика. Мен кагазды мыкчый кармап отуруп калдым. Мына сага, кайран кыз, практикадан ушуну таптыбы? Тымпыгый, мен айтпадым беле? Мунун ичинде бир сыр бар дебедим беле? Шалдай отурган Назик үнүн катуу чыгарып, кыжырланып жатты. Карачы, кандай акмак киши, Ким? Жанагы агай? Тим эле сыртынан жылтырайт. Дагы китептерди жазганычы? Акыл үйрөтүп жазат го? Назиктин ачуусу жүзүнө чыгып, практикадагы жетекчи агайыбызды каргап иштеп кирди. Акмак, келесоо, алжыган чал, жакшылык көрбөгүр, арам чал. Небересиндей немени, акмак. Ооба десең, ал балдарынан да жаш немени убалынан коркподубу? Кантип дити барды десең, уятсыз. Аны кайра сураганында бир мандем бар экен да, уяты жок чал. Алжыган чал десе, экөөбүз тең алагайга кыжырыбыз кайнап жатты. Тиги тымпыгыйда да бар да, баарын ичине катып, эзилип кетпейби дейм да? Өлсүн ошол. Мына эми эмне болду? Назик жер муштап ыйлап жиберди. Мага караганда экөө көбүрөөк сырдашчу да. Ошондон бу анын чындап эле жаны кейип, ичи ачышып жатканын сезип турдум. Кайран кыз, ата энеси да бир үмүт менен окутуп жатышса керек эле. Алардын үмүтүн да актабай калабы? Ата энеси ага каршы чыгышкан экен. Ал кыргыз филологиясына тапшырган экен.
Бизге студенттердин саны жетпей калып, 5 студентти ошолотон которгон тура. Мына кызык, мен билбептирмин. Аны бизчелеп баардык сыноолордон өтүп, бизчелеп кыйналып өткөн экен деп жүрбөймүнбү? Чынында да мындай маалыматты биринчи угушум эле. Таң калуумду жашырган жокмун. Бирок өзүнүн жакшы ойлору, максаттары бар болчу. Кыялкыч эле да. Өз алдынча кыялданганды жакшы көрчү. Өз алдынча иштегенди жакшы көрчү. Көп сүйлөбөгөнү менен көп максаттары бар эле. Эми эмне болду? Ошол максаттары. Адам күрөшө билүү керек да. Эми алданды. Тиги чалдын эркинен чыга албады. Аны унутуш керек болчу да. Окуй берсе ким билмек эле? Ошентте берсе болмок. Ага эрки жетпейт тура. Айылында эмне кылып жүрөт болду экен десең, күйөөгө берип салышсачы. Назиктин ою ар жака кетип жатты. Баш аягы жок суроолорду берет. Эми билдим. Бая күнү чалчы жанагы практикада агай сөрөйүбүз. Гүланданы сурап жүргөн. Университетке келиптир да. Ай акмак, кантип? Кайсы бети менен келди экен, а? Чындап эле, аны аялдык алайын деген ою бар бекен, же ошо кара жерге кирсин. Аны менен кантип жашайт ал? Кантип жүрдү, ошентип жашай берет да. Жазып жатпайбы? Аны менен жашай албайм деп, ошон үчүн качып кетти да. Жанагы киши эмне таба албайт дейсиңби? Жердин түбүнөн болсо да таап алат, эгер керек болсо, чындап издесе. Ай десең, чындап эле таап алсачы, ата энесине барып айтсачы. Назиктин көзү чак-чая мага суроолуу тигилди. Антиши да мүмкүн. Жок издебейт го, кантип барат айылына? Бара албаса керек. Биз ошол кишиге барып айталыбы, я? Эмне деп? Акмак экенсиз, жаш кыздын убалына калдыңыз деп. Койчей, кантип айтабыз? Биз эмне көзүбүз менен көрдүк беле? Жазып жатпайбы? Анан окууга келбей жатканычы? Мойнуна алат дейсиңби? Чын эле, экөөбүз шалдай отуруп калдык. Тиги агайды ушунчалык жек көрүп жаттык. Ал эми бото көз курубузду сагынып турдук. Аны аяп да жаттык. Ушул чоң кишинин алдында уйпаланып жаткан учурун элестетип түтөп кеттик. Бирок курбубуз кайра келип окуусун уланткан жок. Анын кабарын эч ким биле албады. Кийин да анын кабарын билбей окуубузду бүтүп кеттик. Андан кийин да анын ысмын журналисткадан биле албадым. Кандай тагдырга кабылды экен? Азыр болочок журналисттер практикага келсе, ошол курбумду эстейм. Ушул кыздар да кимдир бирөөгө, кайсы бир ою жаман бирөөгө алданып калышпаса экен деп тилейм.